Көптөгөн жаныбарлардын аман калышынын сыры алардын күчү жана чоңдугунда. Ал эми башкалары байкалбай калуу жөндөмдүүлүгүнөн аман калат. Биздин сүйүктүү планетабыз жаныбарлардын көптөгөн түрлөрүнүн мекени болуп саналат. Алардын айрымдары өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Мисалы, бул тунук, түссүз жаныбарлар көрүнүшү менен таң калтырбай койбойт. Андыктан алдыңкы мүнөттө Жер планетасынын айнек жаныбарлары менен тааныштырам. Айнек чабак. Табигый шарттарда айнек чабактар Түштүк Америкада таза сууда жашайт. Бул чабактар жашаган чөйрөсүндөгү көптөгөн жырткыч балыктар үчүн азык болгондуктан денесинин тунук болушуда жашынууга жардам берет. Белгилей кетчү нерсе, чабактар дени сак абалында гана ушундай айнек түстө болот. Эгерде алардын денесинде күңүрт түс пайда болсо, анда чабактар жакында өлүп калышы мүмкүн. Бул чабакты үй шартында аквариумда багуу абдан ыңгайлуу, себеби суунун түбүндөгү тамак-аш калдыктарын жеп, сууну таза кармоого жардам берет. А бул балыктын жарыкка өтө сезгич көздөрү бар. Алар тунук, суюктукка толгон башынын ичинде орун алган. Көздөрү ачык жашыл линзалар менен кооздолгон. Балык тамак издеп жаткандары көздөрү өйдө карап, ал эми жеп жатканда алдыга багытталат. Балыктын оозунун үстүндөгү көзгө окшош эки тактар жыт сезүү органы болуп эсептелет. Борбордук жана Түштүк Американын тропикалык токойлорунда жашаган айнек бакалардын бир нече түрлөрү бар. Айнек бакалар кыймылсыз отурганда алар жырткычтарга дээрлик көрүнбөйт. Ички органдары, сөөктөрү, ал тургай жүрөгүнүн кантип согуп жатканын тунук териси аркылуу даана көрүнүп турат. Изилдөөчүлөр бул бакалардын негизги өңү жашыл экенин, бирок ар кандай фондо түстөрү ачык же күңүрт болуп өзгөрүп турарын аныкташкан. Грета Ото же болбосо айнек көпөлөк. Айнек көпөлөктөр башка туугандарына окшоп ар кайсыл гүлгө конуп шашкалакта учпайт. Даамдуу шире таба турган болсо, рахаттанып бир нече саат жылбай тура берет. Ал кээ бир тропикалык көпөлөктөрдө чоң эмес, канаты 6 сантиметрден ашпайт. Көпөлөктүн канаттарынын бети толук тунук эмес, четтерин бойлото оюм чийим тартылган. Муну карап отуруп, аны жаратып жатып шашып, ага түстүү кийим бергенге үлгүрбөй калганбы деп ойлойсуң. Бул абдан өзгөчө көрүнүш, анткени анын канаты аркылуу артындагы бардык нерсени көрүүгө болот. Аккандуу же крокодил муз балыгы Антарктидада жашайт. Алар дүйнөлүк фаунадагы уникалдуу кубулуш, анткени тирүү абалда бул балыктардын каны бардык омурткалуулардай кызыл эмес. Эритроциттер менен гемоглобиндин жоктугунан өңү түссүз. Жогорудагыларга салыштырмалуу өтө чоң, узундугу 60 сантиметрге чейин жетет. Ал дүйнөдөгү кызыл кан клеткалары жок жалгыз омурткалуу жаныбар. А бул океандын үстүн бойлой жылып, өзүнүн тамак сиңирүү органдары аркылуу сууну өткөрүп, бир клеткалуулар менен азыктанган сальттардын бир түрү. Адегенде аны тапкандар суунун бетинде акырын жылып бараткан желим баштык деп ойлогон. Бирок жакшылап карап, тирүү жандык экенин түшүнүп, бүт денесин тыйындар же кабырчыктар менен капталганын көрүшкөн. Бул таң калыштуу деңиз жаныбары океандын түбүндө сойлоп жүрүп, жол боюндагы аш болумдуу заттарга бай топурактарды соруп алат. Аны Кариб деңизинин суу астындагы жашоосун изилдеген деңиз биологдору башсыз тоок деп атап койгон. Тамактанганы ашказанындагы сиңирүү процесси толугу менен көрүнүп турат. Мунун аты айнек кальмар. Дүйнөдө 60ка жакын түрү бар. Алар өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн күн жарым жартылай жарыктандырган тайыз сууларда сүзүү менен өткөрүшөт. Мындай жерде алардын денесинин тунуктугу жырткычтардын көзүнө илинбөөгө жардам берет. Ал эми бул калифорниялык скат. Башкалардан айырмаланып өтө чоң өлчөмдөргө чейин өсө алат. Эгер сиз аларды океандан көрсөңүз, өтө тунук жана айнек териси аркылуу ички органдарын көрө аласыз. Бул кичинекей чаяндардын денесинин көлөмү 2,5 сантиметр болсо дагы анын жырткыч болушуна тоскоол болбойт. Денесинин тунук түсүнөн улам айланасында сүзүп бара жаткан олжоосун тырмактары менен кармап азыктана алат. Мындан бир нече жыл мурун табылган бул түнкү балыктын узундугу бир нече миллиметрге гана жетет. Ал Амазонка дарыясынын куймасында жашайт. Бул түр өзүнүн тукумунун жалгыз белгилүү мүчөсү. Анын илимий аталышы көк көздүү түн селсаягы деп аталат. Бул өпкөсүз саламандрдын мекени Бартон Спрингс, Техас штатындагы табигый булактар. Аларды дүйнөнүн бир дагы башка суусунан табууга болбойт. Жашоо үчүн өтө таза сууну талап кылгандыктан бул түр жоголуу коркунучунда. Азиялык айнек сом планетадагы эң тунук омурткалуулардын бири. Алар Таиландтын, Малайзиянын жана Индонезиянын жээктеринде тынч сууларда жашайт. Өзүңүздөр көрүп тургандай, анын бардык органдары баш бөлүгүндө гана орун алып, калган денеси бош абалда жаралган. Бул арбак осьминогу дүйнөнүн тропикалык жана субтропикалык сууларында кездешет. Ал жөнүндө өтө аз маалымат бар, бирок анын органдарын денесине карап эле санап койсо болот. Жогоруда көргөндөр фотошоп эмес, чыныгы жашоодогу жаныбарлар. Жаратылыш аларды коргоо үчүн ушундай кылып жараткан. Аларда курч тиш, чоң ылдамдык болбосо дагы көрүнбөй калуу мүмкүнчүлүгү менен өмүрүн улап келет. Ушуну менен жыйынтыктайм, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Эгерде дагы кызыктарды көргүңүз келсе, каналга сөзсүз түрдө катталыңыз.